Аллах Таала макталар жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттар болсун. Аллах Таала берген тафик менен, немат менен иншалла бүгүн сабагыбызды баштайбыз. Биз буга чейин 3 негиз китебинен сабак баштаганбыз. 3 негиз китебинин биринчи негизин алганбыз, 3 негизден биринчи негизин алып бүтүргөнбүз. Ал биринчи негиз Аллах Тааланы таануу болчу. Андан кийин экинчи негизге өткөнбүз. Биз исламды таануу негизинде жүрөбүз. Исламды таануу негизи 3 даражадан турат да. Биринчиси ислам, экинчиси ыйман, үчүнчүсү ихсан да. Биз экинчи негиздин биринчи даражасын алганбыз, исламды буга чейин. Бүгүн болсо иншалла биз экинчи даражасы болгон ыйманды алабыз да. Баарыңыздар билесиздер, ыймандын рукундөрү 6 да. Ал Аллах Таалага ыйман келтирүү, периштелерине ыйман келтирүү, пайгамбарларына ыйман келтирүү, китептерине ыйман келтирүү, ахирет күнүнө ыйман келтирүү жана жакшылык, жамандык таадыр менен болоруна ыйман келтирүү. Ушул 6 нерсе ыймандын рукундөрү да. Ушул 6 нерсеге ыйман келтириш ар бир мусулманга милдет болот. Кимдеки ушул нерселерге ыйман келтирбесе, ал мусулман болуп эсептелбейт. Мисалы Аллах Таала Куранда айтат: "Ва якфур бил имани фақад хабита амалуху ва хува фил ахирати минал хасирин" дейт. Аллах Таала Маида сүрөсүнүн 5-аятында ким ыймандын рукундөрүнө ыйман келтирбей турган болгон болсо, анын амалдары күйүп жок болот жана ал ахиретте бактысыздардан болот дейт да. Ким ыймандын рукундөрүнө ыйман келтирбесе, анын амалдары күйүп жок болот дагы ахиретте бактысыздардан болот дейт да. Ошон үчүн ар бир мусулман ыйман келтириш керек экен да. Себеби Аллах Таала ыйман келтирдиңби сен? Жок, мен периштелерге пока ыйман келтирбей эле турайын. Же кыямат күнүнө ыйман келтирбей эле турайын. Же пайгамбарларга күмөндөөнүп атам. Ошолого ыйман келтирбей эле турайын деген нерсе бул мүмкүн эмес экен да. Сен Аллахка ыйман келтирдиңби? Аллахка ыйман келтирүү башка 5 негизги рукунга ыйман келтирүүнү талап кылат экен да. Сен Аллахка ыйман келтиргенден кийин Аллахка ишенесиң да. Аллахка ишенгенден кийин Аллах Таала өзүнүн Кур'аны Каримде эмнени буйруп атат? Аллахка ыйман келтиргенден кийин периштелерине, китептерине, пайгамбарына, ахирет күнүнө, таадырга бүттүгүнө ыйман келтирүүнү буйруп атат да. Ал эми ким ушул 6 негиздин бирөөнө куфр болуп турган болгон болсо, ыйман келтирбей турган болгон болсо, ал башкаларына дагы ыйман келтирмеген бирдей да. Ким пайгамбарга ыйман келтирбейм десе, андал Аллах Таалага ыйман келтирбегендей болуп саналат да. Эмне үчүн? Сен Аллах Таала буйруган нерсени кайтарып атат да. Аллахка ыйман келтирүү башка рукундөргө ыйман келтирүүнү талап кылат экен. Ал эми 6 рукундун бирөөнө ыйман келтирбөө, башкалардын баарына ыйман келтирбегендей болот экен да. Ошон үчүн Аллах сактасын, баарына ыйман келтириш керек экен. Анан ушул 6 негизге ыйман келтиргенде, урматтуу туугандар, тил менен гана айтып койбош керек. Аллахка, пайгамбарларына, периштелерине, китептерине, ахирет күнүнө ушуларга ыйман келтирде, сенин жүрөгүңдө бир эч кандай күмөн болбош керек да, чаң болбош керек да. Сенин жүрөгүңдүн эң түбүндө ушул ишенимдер орнош керек экен да. Сенин тилиң учунда, же болбосо жүрөгүңдүн бир кичине бир бучунда турбашы керек экен ишенимчи. Бул ишеним жүрөгүңдүн төрүндө тур. Аллах Таала Кур'анда Ибрахим сүрөсүнүн 24-аятында Алам тара кайфа дарабалла масалан калиматан тойбатан кашаjaratun тойба аслуха сабитун ва фаруга фис самаи дейт. Аллах Таала тавхид келмеси болгон ла илаха илля келмесине ушундай бир сонун көркөм мисал келтирет. Ошол мисалла мынтип айтат: "О Мухаммад" дейт. Аллах Таала тавхид келмесине бир сонун мисал келтиргенин көрбөйсүң дейт. Аллах Таала тавхид келмесине ушундай бир эмне курма дараган мисал келтир дейт да. Ал эми курма дарагы тамыры жердин боорунда, жерде терең орношкон дейт да. Ал эми курманын башы асманда дейт да. Бийиктикте дейт да. Аллах Таала тавхид келмесине эмнени мисал келтирип атат? Курма дараган. Курма дарак жердин боорунда, жердин түбүндө терең орношкон экен да, тамырчы. Дал ошондой мусулмандагы ыйман келтиргенде, Аллах ыйман келтиргенде, анын ыйманы тилин учунда,
же жүрөгүнүн бир бурчунда турбаш керек экен да. Туура жүрөгүнүн эң түбүндө туруш керек экен да. Эч кандай бир шамалдар, желдер ыйманы жууп кетпеш керек экен да. Кандай гана сыноо болбосун, кандай гана таадырына бале келбесин, кандай гана жакшылык жамандык болбосун, анын жүрөгүндө бекем орношу керек экен да. Мына ушул чыныгы ыйман. Эми ар бирин өз алдын чалабыз. 6 ыймандын биринчиси Аллах Таалага ыйман келтирүү. Аллах Таалага ыйман келтирүү бул туурасында биз аябай көп сабак кылабыз. Бирок ушул жерде биз кыскача айтып кетебиз да. Аллах Таалага ыйман келтирүү, билесиңер, Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине адам жүрөгүнөн ыйман келтириш керек да. Аллах Таалага ыйман келтирүү 3 нерсени камтып алат. Биринчиси Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо. Улугиясында жалгыздоо. Аллах жалгыз гана сыйынууга таттуу зат деген ишеним анын жүрөгүнө бекем орношу керек экен. Экинчиси Аллах Тааланын Раббылыгында, жаратуучу, рызык берүүчү, өлтүрүүчү, тирүүчү мына рубиясында, Раббылыгында Аллах Таалага шерик кошпой жалгыз деп ыйман келтириш керек экен. Үчүнчүсү Аллах Тааланын ысым сыфаттарында. Аллах Таала Куранда же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде Аллах Таалага кандай ысымдарды, кандай сыфаттарды берген болгонбосо, ошол ысым сыфаттарды эч кандай кайтарбастан, өзгөртпөстөн, бурмалабастан, мисал келтирбестен аны бекемдеш керек экен. Мына ушул Аллахка ыйман келтирүү туурасында кыскача. Себеби бул туурасында биз көбүрөөк сабак алып турабыз, ошон үчүн кыскача айттым. Эми экинчиси периштелерге ыйман келтирүү. Периштелерге ыйман келтирүү 4 нерсени камтып алат. Биринчиси периштелердин бар экенине. Себеби кээ бир жамааттар бар, периштелер бар десең, периштелер жок дейт. Периштелер бир мусулмандар айтып аткан периштелер бул деген жомок дейт да. Кана болсо көрөт элек го, бул жөн эле бир кыял дейт да. Кээ бир жамааттар бар кайтарган. Жок, андай эмес. Аллах Тааланын жараткан периштелери бар. Аллах Таала аларды нурдан жараткан. Алар жомок эмес, кыял эмес. Алар акыйкат да. Аллах Таала Куранда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде кабар берген, биз толугу менен эч кандай күмөнсүз ишенет экенбиз. Бул биринчиси. Экинчиси Аллах Таала Куранда же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде айткан периштелердин аттарын билип, аларга аттары менен ыйман келтирүү. Мисалы, Жибрил алейхиссалам, Микаил алейхиссалам, Исрафил алейхиссалам. Мына ушуларды Аллах Таала Куранда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде кабар бергенби, ушуларга аттары менен ыйман келтириш керек экен да. Андан башка мисалы Хазинин нар, ага да ыйман келтиребиз. Жана ошондой эле Малакул Маут, өлүм периштеси. Ушундай келет да. Далилдечи. Ал эми өлүм периштесин Азраил периште деп айтат бизде Кыргызстанда, билесиңер а? Бирок Азраил периште деп аны атоого Куран менен Суннада эч кандай сахih далил жок да. Өлүм периштесин эмне деп атабыз? Арабчасы Малакул Маут, кыргызчасы өлүм периштеси болду. Ал эми Азраил дегенге Азраил деп атаганга эч кандай далил жок экен. Ошон үчүн биз Суннада ачык сахih далилдер менен келген болсо, ошолорго аттарына ыйман келтиребиз. Келбеген периштелерди мындай эле жалпысынан ыйман келтирет экенбиз, а? Бул экинчиси, периштелерге ыйман келтирүү экинчиси. Үчүнчүсү периштелердин сыфаттарына ыйман келтирүү. Мисалы, периштелердин канаттары бар экен да. 2ден, 3дөн, 4дөн, жада калса андан да көп канаттар бар. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жибрил алейхиссаламды өзүнүн келбетинде 2 жолу көрөт да. Ошол 2 жолу көргөндө Жибрил алейхиссаламдын 600 канаты болот экен да. Канатын жайганда асманды жабат экен да. Элестеткөнсүздөр, кандай чоң. Бул биринчи сыфаттарынан. Экинчи сыфаттарынан периштелердин жүрөктөрү бар. Албетте алар нурдан жаратылган, ошо менен кошо алардын жүрөктөрү бар экен да. Алар сүйөт, момундарды жакшы көрөт, кафырларды жек көрөт, алар сүйүп жакшы көрөт экен да. Жана ошондой эле алар ар кандай келбеттерге өзгөрүп турат экен. Мисалы, адамдын келбетине өзгөрүп турат экен да. Аллахтын каалоосу мененчи. Мисалы, Омар ибн Хаттабтын хадисинде
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга баягы периште келгенде, Жебрил алейхиссалам келгенде бир адамды сүрөтүнө келет да. Ал адам кандай? Адамдын чачы капкара, аппак кийинген адам келбетине келет. Шаардагы адамдар эч бир тааныбайт да. Жана ошондой эле Жебрил алейхиссалам кээде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга вахид алып келгенде Дихиятул Калби деген сахабанын келбетине келет. Ошон үчүн периштелер кээде өзүнүн келбетинде, кээде бир адамдын келбетинде, кээде такыр эле башка эч ким тааныбаган адамдын келбетинде келген экен да. Периштелердин сандары аябай көп. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: асманда Байтул Мамур деген периштелердин таваф кыла турган үйү бар дейт да. Ошол Байтул Мамурга бир күндө 70 миң периште таваф кылат экен да. Ошол таваф кылган периште бүгүн таваф кылды, экинчи жолу кыямат күнү келгенче кайтпайт экен да. Бир күндө 70 миң периште таваф кылат экен да. Бул деген эмне? Мындан түшүнөбүз, периштелердин аябай көптүгүнчү. Бул барыңыздарга белгилүү. Жана ошондой эле Аллах Тааланын жараткан периштелердин сифаттарынан бири алардын көлөмү аябай чоң экен. Кичинеси да бар, чоңу да бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мага Аллах Таала жараткан периштелердин бирин силерге айтууга уруксат берилди" дейт да. Ошол арш көтөргөн периштелердин бирин. Анын чоңдугу ушунчалык чоң дейт. Могул энинен баштап кулагынын могул шахма деп коет. Кулагынын жумшак жерине чейин ки жол 700 жылдык жол дейт. Куш учканда ушул энинен баштап кулагынын учуна чейин учканда 700 жыл учат экен да. Эми эсеп көрүңүздөр. Аллах акбар, эгер Аллах Таала жараткан макулук ушундай болуп аткан болгон болсо, Аллах акбар, Аллах Тааланын өзүнүн кандай деп ойлойсуңар? 700 жыл. Акыйкат нерсе, Аллах Таала мындан да чоң нерсени жаратат да. Бул сифаттарынан эми жасаган амалдарынан периштелердин. Төртүнчүсү периштелердин жасаган амалдарынан, периштелердин жасаган амалдары баарыңарга белгилүү, алар Аллах Таалага ибадат кылышат. Эртели кеч Аллах Тааланы зикир кылышат. Алар эч кандай күнөө кылышпайт. Ибадат менен алек болушат. Жана ошондой эле алардын кээ бир амалдарынан адамдын оң жагында жакшы амалдарын жазышат, кээ бир периштелер. Сол жагында жаман амалды жазган периштелер бар. Ошондой эле адамдын жанын ала турган өлүм периштелери бар. Анын өзүнүн жардамчылары бар. Жана ошондой эле адамды астынан эки периште, артынан эки периште кайтарып жүрө турган, каравылчы болуп жүрө турган Аллах Тааланын периштелери бар. Андан тышкары кайсы жерде Аллах Тааланы зикир кылган кулдарын көрсө, бири-бирин чакыра турган, кыдырып жүргөн периштелер бар. Жана андан тышкары тоону көзөмөлдөгөн, жамгырды көзөмөлдөгөн, булутту көзөмөлдөгөн, жердеги чыккан чөптөрдү, Аллах акбар, Аллах алим санын. Бизге берилген маалымат кыскача. Мындан биз Аллах Тааланын аябай улуктугун билебиз да. Бул экинчиси. Эми үчүнчү рукун. Үчүнчү рукун Аллах Тааланын пайгамбарларга түшүргөн китептерине ыйман келтирүү. Төрт нерсе камтылат экен. Биринчиси, Аллах тарабынан түшүрүлгөн китептердин бардыгы Аллах Тааланын вахйи, Аллах Тааланын сөзү деп ыйман келтирет экенбиз да. Мисалы, Куран каламулла, Аллах Тааланын сөзү, макулук эмес. Мына ушундай ыйман келтирет экенбиз. Экинчиси, Аллах Таала түшүргөн китептер аттары аталган китептерине аталгандай, мисалы аттары аталган китептер Дауд алейхиссаламга Забур түшкөн. Билесиңер, Муса алейхиссаламга Таврот түшкөн, Иса алейхиссаламга Инжил, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Куран түшкөн. Жана ошондой эле Ибрахим алейхиссаламга кээ бир баракчалар түшүрүлгөн. Мына ушул нерселер анык келген. Ал эми андан башка дагы пайгамбарларга китептер түшүрүлгөнбү десе, Мухаммад ибн Наср Марвази жана башка ахли сүннат алымдар айтышат. Андан башка да Аллах Таала пайгамбарларына китептер түшүрүлгөн дейт. Ошон үчүн биз аттары аталган китептерге жеке ыйман келтиребиз. Ал эми аттары аталбаган китептерге жалпысынан андан да башка китептер бар деп ыйман келтирет экенбиз. Биз билген 6 экен. Баракчалар менен.
Ибрахим алейхиссаламга, Муса алейхиссаламга түшкөн баракчалар менен 6 экен. Бирок андан да башка Аллах Таала пайгамбарларына китеп түшүргөн экен. Буга да ыйман келтирет экенбиз. Үчүнчүсү, билесиңер, Забур менен Инжил бурмаланган. Турабы? Бирок Куран менен Суннада Аллах Таала Куранда же пайгамбарыбыз салам хадисте Забурда бул нерсе айтылган, Инжилде бул нерсе айтылган деп кабар бериле турган болгон болсо, биз Забурда баланча нерсе болгон экен, Инжилде баланча нерсе болгон экен деп ыйман келтирет экенбиз. Бул үчүнчүсү экен. Төртүнчүсү китептерге ыйман келтирүүдө эки бөлүнөт. Бир топ китептерге биз бир гана Аллах тарабынан түшүрүлгөн китеп гана деп ыйман келтирет экенбиз. Ага амал жасабайбыз. Алар жогоруда китептер. Таврат, Инжил, Забур, Ибрахим алейхиссаламга, Муса алейхиссаламга түшкөн баракчалар жана андан башка пайгамбарга түшкөн китептердин аларга эмне бир гана ыйман келтирет экенбиз. Ал эми экинчиси жеке Куранга биз ыйман да келтиребиз, ошо менен кошо эмне алат экенбиз? Ага амал жасайт экенбиз. Эртең барып Забурда ачып, же бурмаланган Инжилди ачып, машалла буякта башка ибадаттар бар экен. Булда амал кылыш керек экен деп амал кылып кетпейт экенбиз. Ал эми Куранга эч кандай нерсеси өзгөртүлбөгөн, Аллах Тааланын сөзү, Аллах Таала буну кыяматка чейин сактап койгон деп ар бир тамгасына чейин ыйман келтирет экенбиз. Жана ошо менен кошо ошого амал жасайт экенбиз. Мына ушул важип экен да. Ошон үчүн Куран түшкөндөн кийин Куран жогорудагы алгачкы китептердин баарын өкмөй өчүргөн. Алардын бирине дагы эмне? Амал жасабайт экенбиз. Аны ачып окуштагы бир гана илим элерин эле болбосо, билесиңер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Омардын колунан кээ бир баракчаларды көргөндө эмне деген? Нааразы болгон да. Силерге Куран келсе, ошолорду карайсыңар деген да. Эгер Муса алейхиссалам тири болгондо, ал мага эрчимек өзүнө түшкөн китеп таштап коюп деп айткан да. Ошон үчүн биз Куранды бекем кармап, мына ошону үйрөнүш менен алек болот экенбиз. Ал эми бир аалымдар, илим ээлери китеп ээлерине, яһудтарга, христиандарга жооп бериш үчүн, аларды адашууларын баяндаш үчүн Инжилди, Таврот окуп, алардын кайсынысы чын, кайсынысы ката өздөрүнө жооп бериш үчүн үйрөнө турган болгон болсо, ал башка маселе. Ал эми карапайымдар аларды ачканда бир гана эмне? Бурмалангандыктан адашууга түшөт да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Куран келгенден кийин Куранга эчтигенбиз дагы, башкасына эчебейт экенбиз. Дал ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху эчиткенбиз дагы, пайгамбардан башка алгачкы пайгамбарларга эчебейт экенбиз да. Алардын баары экенин ыйман келтиребиз, бирок биз Куран менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга гана эчит экенбиз. Бул үчүнчү ыйман болду. Төртүнчүсү пайгамбарларга ыйман келтирүү. Пайгамбарлар. Бул төртүнчү ыймандын негизи да. Пайгамбарларга ыйман келтирүү бул 6 ыймандын бири. Кимде ким пайгамбарлардын бирине ыйман келтирбей турган болгон болсо, ал ыймандан чыгып кетет. Ал эми пайгамбарлар кимдер десе, пайгамбарлар адамдын арасындагы эң жакшы адамдар. Адамдардын баягы кыргыз тилинде айтканда, адамдардын каймактары да. Адамдар арасында ал өзүнүн акылдуулугу менен, такыбачылыгы менен, көркөм мүнөзү менен жана башка сифаттар менен бардык сифаттарында артык болгон Аллах Таала адамдар арасынан тандап алып, өзүнүн коомуна тандап алып, пайгамбар кылып, же элчи кылып жиберген адамдарды. Эң жакшы адамдар алар. Мына ошол пайгамбарларга ыйман келтирүү 3 нерсени камтып экен да. Биринчиси, Аллах Таала аларды пайгамбар же элчи кылып тандап алат экен. Себеби билесиңер, элчи менен пайгамбардын айырмасы бар, Элчи деген бул ага китеп түшүп, ошол китепти жеткирүүгө буйруган адам да. Жеке өзүнчө шариат түшкөн да. Ал эми пайгамбарлар булар жеке өзүнө шариат түшкөн эмес, алдындагы элчиге түшкөн шариатка, китепке чакырууга буйрулган, вахий кылынган адамды пайгамбар деп аталат да. Ошон үчүн элчи жакшыракпы же пайгамбар жакшыракпы? Элчи жакшы экен да. Элчи арабчасы эмне? Русул,
Ал эми пайгамбардын арабчасы ан-наби. Ошон үчүн эң биринчиси Аллах Таала аларга вахий берип, китептерди түшүргөнүнө ыйман келтириш керек экен. Бул биринчиси. Экинчиси пайгамбарлардын саны канча? Пайгамбарлардын саны канча десе, бул туурасында хадистер келген. Пайгамбарлардын, элчилердин саны канча десе, бул туурасында хадис келген. Биринчи хадисте Абу Умамадан келет. Айтат: "Ey Аллахтын элчиси, пайгамбарлардын саны канча" деп суроо берсе, пайгамбар жооп берип атат: "Пайгамбарлардын саны 124 миң" дейт да. Алардын 315-и элчилер дейт. Хадис Ибн Хатимде келген тафсиринде. Бирок хадисти Ибн Касир даиф деген. Бирок кээ бир туугандар 124 миң деп айтып жүрген адамдар бар. Тура отура эмеспи? Бул хадис даиф экен да. Экинчи хадис. Экинчи хадисте Абу Зардан келет. Ал айтат: "Ey Аллахтын элчиси, элчилердин саны канча?" дейт. Жогоруда кимдердин саны деди? Пайгамбарлардын да элчилердин саны айтылды да. Бул жерде элчилердин саны канча деп сураса, пайгамбар айтып атат: "Алардын саны 313" дейт. Башка риваятта 315 дейт да. Элчилердин саны. Бул хадис Имам Ахмадтын Муснадында келет. Хадисти Шуайб Арнауи жана башка мухаддистер жалп эле көпчүлүк алдында бул хадисти даиф деген. Бул хадисти даиф деген. Бул экинчи хадис. Үчүнчү хадисте бул Анас ибн Маликтен келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Аллах Таала жер бетиндеги адамдарга 8 миң пайгамбар жиберген" дейт. 8 миң. 4 миңин Баны Исраил коомуна, 4 миңин андан башка жалпы адамдарга дейт. Бул хадис Абу Яаланын Муснадында келет. Бул хадис да даиф. Өтө даиф. Төртүнчү хадис Абул Ваддактан келет. Пайгамбарыбыз айтат: Мен эң акыркы пайгамбарлардын артын жабуучу миңинчи пайгамбармын дейт. Кандай гана пайгамбар жиберилбесин, ал пайгамбарлардын бардыгы Даджалдын келүүсүнөн үммөтүн эскерткен дейт да. Бул хадис Ахмадта келет. Хадис даиф жидден, өтө даиф. Ошо менен 4 хадис келген экен. Ушул туурасында 4 тең даиф. Эми эмне дейбиз? Пайгамбарлардын же элчилердин саны канча экендигине келген хадистердин баары эмне экен? Туурасы даиф экен да. Санын бир гана Аллах билет. Пайгамбарлардын саны канча, элчилердин саны канча Аллах гана билет. Биз иншалла Куранда бирок Аллах Таала пайгамбарлар менен элчилердин санын 25-ин атаган. Пайгамбарлар менен элчилерди 25-ин атаган. Сүннөттө да кээ бир аттары келген, бирок көп келбеген да. Куранда 25 эле келген экен. Пайгамбар менен элчилердин кошкондо, бардын кошкондо. Сүннөттө дагы кээ бирлер айтылган. Болбосо өтө көп пайгамбарлар аты аталган. Бирок жалпысынан пайгамбарлар, элчилер көп экени бул белгилүү да. Бирок саны канча экенин биз бекемдеп айта албайбыз. Себеби буга эмне керек? Далил керек. Далил болбогондон экен Аллахтын жиберген пайгамбарлары, элчилери мындан да көп, бирок санын бир гана Аллах билет деп ыйман келтирет экенбиз да. Эми пайгамбарлар, Аллах Таала тандап алган пайгамбарлар бардыгы бир даражада эмес экен да. Ар бир кимиси ар кандай даражада экен. Артыкчылыгында, Аллахтын астындагы даражасында. Мисалы, пайгамбарлар жакшыбы же элчилер жакшыбы дегенге кайсынысы жакшы? Элчилер жакшы. Жеке өздөрүнө шариат түзүлгөн. Ал элчи дагы, пайгамбар дагы. Экөөүнө тең дайындалган. Ал эми пайгамбарлар бир гана өзүнүн алдыңкы пайгамбарлардын шариатына чакырууга буйрулган. Жана башка да аныктамалары бар. Эми элчилердин арасынан дагы 5 элчи бар экен. Улул азм деген. Көп сыналган, сыналганда сабыр кылган, Аллах Тааланы разы кылган, аябай бекем болгон 5 элчи бар экен. Алар кимдер? Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Нух алейхиссалам, Муса, Ибрахим, Иса алейхиссаламдар экен да. 5 экен. Эми ушулардын арасынан дагы кимиси жакшы деген маселе чыккан да.
Ушулар арасынан эң жашысы ким? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экен. Андан кийин Ибрахим алейхиссалам, андан кийин Муса алейхиссалам экен да. Андан кийин Нух алейхиссалам менен Иса алейхиссалам калды. Экөөнүн кимиси жаш дегенде алымдар Шейх Усеймин айтат, экөөнүн бири-биринен артык көрбөйбүз дейт да. Эң биринчиси пайгамбарыбыз, анан Ибрахим алейхиссалам, анан Муса алейхиссалам. Үчөө тең эмне? 3 даражада экен да. Ал эми 405-ине келгенде жок. Аны бири-биринен артык көрбөйт экенбиз да. Мына, көрсөрбү? Се адам балдары, момундар, такыбалар бири-биринен артык болгон сыяктуу, бирөө кулук мүнөзү менен, бирөө намазы менен, бирөө орозосу менен, бирөө зикири менен, бирөө жана башка кармаган, кылган, жасаган ибадаттары менен Аллах насында артык болгон сыяктуу, пайгамбарлар да Аллах Таала буйруган ибадаттар аткарууда Аллахтын астында даражалары аргандай экен да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз дагы жарыш керек экен да. Мына ушул 3 нерсеге ыйман келтирет экенбиз. Эми 5-инчиси. Ыймандын 5-инчиси бул кыямат күнүнө ыйман келтирүү. Кыямат күнүнө ыйман келтирүү деген биз жашап аткан жашоодон дагы башка жашоо бар экенине ар бир адам мусулман ыйман келтириш керек экен. Ал эми кимде-ким бул дүйнөдөн башка ахиретте жашоо жок, тирилүү жок, эсеп хисап жок, жаннат тозок деген бөлүнүү жок деп же болсо күмөндөнө турган болгон болсо, анын ыймандан чыгышына ошол нерсе жеткиликтүү да. Адам шектенбеш керек экен. Бизде бар го? Аяк барганда көрөбүз да дейт да. Күмөндөнгөн адамдын сөзү да. Же болсо ачык эле кайтарат. Ошон үчүн бар экен эч кандай күмөн шек болбош керек экен. Эми кыямат күнүнө ыйман келтирүү 3 нерсени камтыйт экен. Биринчиси барзак ааламына ыйман келтирүү. Кабырдагы жашоого ыйман келтирүү. Кабырдагы жашоого ыйман келтирүү 2 нерсени камтып экен. Биринчиси кабырдын фитнасына. Ар бир өлгөн адам кабырга барганда фитнага кабылат. Абу Зардын хадисинде келгендей, Раббың ким, пайгамбарың ким, карманган диниң эмне деп эмне кылат экен? Ихтибарлат экен да. Адамды сурайт экен. Алар капкара, көк, мына ушундай бир коркунучтуу келбетте келет экен да. Экинчиси кабырда азап же рахат болоруна ыйман келтириш керек экен да. Себеби кабырга барганда эгер жакшы солих адам болгон болсо, билесиңер, кабырга баратканда эле мени тездеткиле дейт экен да. Кабырга тезинен барганга шашат экен. Кабырга баргандан кийин баягы суроолорго тезинен жооп берет дагы. Анын кабыры көзү жетерлик деңгээлде кеңейтилет экен да. Анын кабырында жаннаттагы орду көрүнүп турат экен да. Ошол жаннаттагы ордунан өзүнүн рахаты келип кабырында ага жетип турат экен да. Ошон үчүн кабырда жаткан адам эмне дейт? Раббым кыямат күнү эртелеткин деп Аллахка дуа экен да. Себеби бейиштеги өзүнүн ордун көргөндөн кийин кабырда жаткысы келбейт экен да. Эртерээк бейишке баштагыла экен да. Жана бул дүйнөдөгү жасаган солих амалдары ага кабырда адамдын келбетинде келет экен. Сен кимсиң? Адамды сүйүнтө турган бир жакшы кабарда келип атасың. Келбетиң жакшы экен десе, мен сенин дүйнөдөгү жасаган амалыңмын. Сен дүйнөдө ушундай бир жакшы адам элең. Сен жакшылыкта дайыма алдыда жүрчүң дейт экен да. Сенин амалың адамдын келбетинде келип, сени кыямат күнү тактап айтканда кабырда сени кубандырат экен да. Сен жакшылыкта дайыма алдыда жүрчүң эле деп сен менен кабырыңда шериктеш болот экен. Мына ошо менен кабырда сен рахаттанган абалда жатат экенсиң да. Ал эми жаман адам болгон болсо, жана үч суроого жооп бере албайт. Периштелердин колунда чокмор сыяктуу өздөрүн бир ура турган ушундай бир нерсеси болот. Сипатын берген Аллах беле билчү. Мына ошондой мен урганда жерге кирип кеткен да. Анан ал кабыр кысканда хадисте келет, кабыргалары бири-бирине кирип кетет экен да. Жата турган кабыр аябай тар болот. Тозоктон бара турган орду көрсөтүлүп, ошол жерден азабы келип турат экен да.
ошол тозоктогу ордун көргөндөн кийин Аллахым кыямат күнүн болдурбаган кечиктиргенди алат болот экен да. Себеби жана кабырда көрүп аткан кабырдын азабы ал үчүн тозоктогу азабын жанында эчтеке болбойт экен да. Ошон үчүн хадисте келет, кабыр азабынан сактангыла. Дайыма намазда айтабыз, Аллахумма инна аузубика мин азабил кабр ва мин азаби джаханнам деп дуаласа, ошол дуаны айтканда жөн гана тил учу менен эмес, чын ыхластан айтышың керек да. Сен чын ыхластан ошол дуаны айта турган болгон болсоң, ошол дуаңды Аллах Таала кабыл алып, сени кабыр азабынан сактап коет да. Ал эми жөн гана тилдин учунда айта турган болгон болсоң, анда ал пайда бербеши толук мүмкүн да. Себеби табийиндерден келет, өзүнүн баласы нафил намаз окуганда ушул дуаны айттыңбы дегенде, жок айткан жокмун. Салават менен эле ташаххут айттым дегенде, тур кайта турда намаз окуп, намазын айттым деп кайта нафил намазын кайтарышка буйруган да. Ошон үчүн бул дуага бекем болуш керек экен. Кабыр азабына себеп боло турган кээ бир амалдарды баяндаган анык далилдер келген. Мисалы ошонун бири ушак айтуу. Адамды кабыр азабына түшүнө секир болот экен да. Бул анык далил келген. Жана ошондой эле баул зарасынан тазаланбай нажас бойдон намаз окугана, тазаланбай жүргөн адам, билесиңер, хадисте келет, ага дагы далил келген, ал дагы кабыр азабына секир болот экен да. Жана ошондой эле шымын томугунан ылдый сүйрөп жүрүү. Буга да далил келген да. Бул да кабырдагы азапка себепкер болуп турган амалдар экен. Жана ошондой эле намазда, фарыз намазынан кечиктирип уктап калгандар. Ал дагы кабыр азабына кабылат экен да. Жана ошондой эле акул риба процент жеген адамдар дагы кабыр азабына кабылат экен. Буларга анык далилдер келген да. Бул биринчиси, үчөөнүн биринчиси ахирет күнү. Экинчиси кыямат күнү болчу акыбалдар аябай көп. Бул туурасында хадистер, аяттар аябай көп болгондуктан биз албетте баарын айта албайбыз. Жана далилдерин айтканга дагы убакыт аз, ошондуктан кыскача гана айтып кетебиз. Кыямат күнү билесиңер, сур үйлөнөт да. Биринчи сур үйлөнгөндө адамдар бул дүйнө менен кошуштагы бул дүйнө адамдардын баары өлөт. Өзү эки жолу сур үйлөнөт да. Биринчи үйлөнгөндө адамдардын баары өлөт, экинчи жолу сур үйлөнгөндө адамдардын баары тирилет да. Бизи ким тирилтти деген коркунучтуу абалда, таң калган абалда тирилет да. Адамдар жиналып турган макшарга айланат. Ошол жерге ар кимиси ар кандай абалда, ыймандын деңгээлинде, таухидтин деңгээлинде, жасаган амал деңгээлинде ошо калып барат да. Кээ бирөө сүрөлүп барат да. Макшарга баргандан кийин макшарда билесиңер, күн адамга ушунчалык жакындагандыктан адамдар өзүнүн денесинен чыккан терини чекесине батат да, көмүлөт да. Ал бир күн эмес, бир жыл эмес, аябай көп узак турат да. И күн аябай эмне? Жакын. Ошондо адамдар дейт ошол макшарда ушунчалык кыйналгандыктан бизди эсеп хисап кылсынчы, мейли тозокко барсак дагы могул жерден айрылалчы дейт экен да. Ушунчалык ошол макшарда кыйналгандыктан бүгүн ким Аллахтын астына өтөт, ким бизге шафаат кылат деп ал жерде бүттүк пайгамбарлардын үммөттөрү бар да. Эми ошол жерде адамдар ким бизге шафаат кылат дегенде эч ким шафаат өтпөйт. Адам алейхиссаламга барат, "О адам, бизге шафаат кыл, ушул күндөн куткар" десе, Адам алейхиссалам "Жок, мен өзүм дейт да. Андан кийин Нух алейхиссалам келет, Нух алейхиссалам дагы өзүм дейт. Ибрахим алейхиссаламга келет, ал дагы өзүм дейт. Андан кийин Иса алейхиссалам жана ошол пайгамбарлар келет, баардыгы өзүм, бүгүн өзүм деп баягы өзүм коркунучтуу абалда турамын, коркунучтуу күндө турамын деп шафаат кыла албайм деп өзүрүн айтканда, эң акырында пайгамбарыбыз келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анан Аллахтын астына барып, Аллахка сажда кылып, Аллах Тааланы мактап, улуктап, Аллах Таала ошол учурда дейт өзүнүн бир аттарын үйрөтөт дейт. Ошол аттары менен Аллах Тааланы улуктап, Аллах Таала "Эфа расак о Мухаммад, башын көтөр" деп, анан пайгамбарыбыз башын көтөрүп, анан ошондон эмне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шафаат кылып, мына ошондон кийин адамдар эмне эсеп хисап башталат экен да. Эсеп хисап анан башталат экен да. Эсеп хисап башталганда билесиңер, Аллах Таала ар бир адам менен жеке сүйлөшөт экен да. "О баланча кулум, сен баланча күнү баланча амал кылдың эле, баланча жаман амал жасадың эле" десе, "О Раббым, ооба" деп
Аллах Таала кайсы гана амалын айтпасын, баары мойнайт экен да. Ошол күнү тараза болот экен да. Эми таразанын чоңдугу аябай чоң, кандай гана амал коюлбасын, баары батат экен дагычы. Ошол жерге адамдардын бир жагына жаман амалы, бир жагына жакшы амалы коюлат экен. Ошол учурда адамдар үчкө бөлүнөт экен да. Кээ бир адамдардын жакшы амалдары салмактуу болуп, жакшы амалдары баскан болсо, алар иншалла 5 элер болуп 5 кетет экен. Ал эми кимдин амалы, жакшы амалдары жеңил болуп, жаман амалдары оор болгон болсо, алар тозокко кетет экен да. Ал эми кээ бир адамдардын амалдары тең болуп калат экен да. Жакшы амалдагы, жаман амалдар бирдей болуп, тараза тең болуп калат. Алымдар айтышат, таразада амалдар тең болуп калган адамдар дейт, бул кыямат күнүнө Араф деген бир тозок менен бейиштин арасында ортосунда бир орун бар. Ошол жерде канча бир убакыт турат дейт да. Анан кийин Алла Таала уруксат берип, кийин акыр түбү тавхид ээлери болгондугу үчүн эмне бейишке барат дейт да. Мына ушундай экен. Андан кийин кыямат күнү дагы ыйман келтире турган нерселердин бири Хауд деген көл бар. Билесиңер, Хауд деген көл бар. Ал көлдүн турасы 1 айлык жол, узундугу 1 айлык жол, сүттөн апакта. Issең балдан таттуу. Музактыгы муздан музак дейт да. Ичкен адам эч качан сусабайт, жана ичкен адам аны эч качан жүзү карайбайт дейт да. Аллах бар ошондой бир көл дейт да. Мына ошол көлдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ошол көлдөн бизди буйруса иншалла күтүп алат да. Эсеп кысап болгондон кийин Сыратул көпүргө барат экен да. Сыратул көпүргө барганда, Сыратул көпүрүнүн алымдар айтышат, хадистерде келет. Сыратул көпүрө кылдан ичке дейт да. Жана анын ичкелиги кылычтын мизинен куш дейт да. Кылдан ичке, кылычтын мизинен куш дейт да. Мына ошондой көпүрө болот экен. Ошол көпүрө эмне үстүнө курулат? Бул тозок үстүнө курулат экен да. Үстүнөн өткөндө эки тарабында эми баягы бир ушундай тикенектер болот, топ-томолок. Тикенек аябай тикенекти узун-узунчу. Ошондой бир тикенектер илинип турат экен да. Ошол Сират көпүрөдөн өтүп атканда ар бир адам өзүнүн жасаган амалына жараша нур берет экен. Кээ бир адамдын нурлары өзүнүн нуру бутуну көрүнө турган деңгээлде эле жарык берет экен да. Ошол жарыгы да кээде өчүп, кээде берип ушундай болот экен да. Кээ бирлердин жарыгы көз жетерлик. Солих адамдарда. Кээ бир адамдардын жарыгы орточо, ар кимдин жасаган амалына жараша. Жана ошондой эле ошол Сират көпүрөдөн өтүүдө адамдар өздөрүнүн жасаган амалына жараша өтөт экен. Мисалы кээ бирлер өткөндө чагылган чак эткендей убакыт өтөт экен. Кээ бирлери көздүн кирпигин каккандай өтөт экен. Кээ бирлер куш учкандай, күлүк ат жүгүргөндөй, кээ бирлер төөнүн жылдамдыгындай, кээ бирлер адамдын жүгүргөндөй ылдамдыкта, кээ бирлер басканындай, кээ бир адамдар жада калса күйрөлгөн абалда кетет экен. Сиратул көпүрөдөн өтүп атканда баягы Калалип деген баягы тикенек. Кээ бир адамдар айтышат, жанагы альпинисттер тоого чыкканда зымдар бар го. Ошондой сымал дейт да. Ал Сиратул көпүрөдөн адам өтүп атканда ал бул тарабынан келет экен да. Ал сайып тозу кыртат экен да. Ошонун баары эмнеге жараша? Адамдын жасаган амалына жараша экен да. Эгер адамдын амалы мыкты болгон болсо, жанагы Сиратул көпүрөдөн кылдай болгон тез өтүп кетет да. Ал эми сенин жасаган амалың жок болгон болсо, бул дүйнөдө жалкоолордон болуп, элдер намаз окуп аткан учурда хайя алас сала, хайя алал фалах деп намазга чакырып аткан учурда уктап жаткан болгон болсоң, же болбосо башка нерсе менен алек болуп аткан болгон болсоң, же болбосо Аллах Тааланы ыйман келтирем деп эки жүздүүлөрдөн болуп жүргөн болгон болсоң, Сиратул көпүрө сенин эң акыркы ордуң болот да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мындан дагы коркунуч нерселер бар да. Бул кыскача айтылган нерселер да. Жана ошондой эле тозок ыртылганда тозокко түшүп эле калбайт экен. Тозокко түшкөн адам тозоктун тереңине жетиш үчүн 70 жыл өтөт экен да. Анан кайта оттун жалыны менен кайта өйдгөсө көтөрөт. Мына ошентип азапталат экен да. Эмне деген корду урматтуу туугандар.
Бул экинчиси, кыямат күнү ыйман келтирүү. Үчүнчүсү жаннат, тозок азыркы учурда бар деп ыйман келтириш керек экен. Азыркы учурда жаннат менен тозок барбы? Бар. Бирок жаннатта, тозокто бирөөлөр барбы? Эч ким жок. Эң биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бейиштин эшиги ачылат да. Эч ким жок. Жана ошондой эле тозок менен жаннат эч качан жок болбойт деп ыйман келтириш керек экен да. Кимде ким бейишке кирсе, ал бейиште түбөл калат. Өткөндө айттык го сабакта, бейиште бир нерсе болуп кул кетпейт ал. Же тозокко түшсө, тозокто да түбөл калат. Бирок кээ бир күнөөкөлөр бар, тозокко түшөт дагы, бирок кийин иншалла эмне Аллахтын калоосу менен тавхид ээси болгондугу үчүн кайта күнөөсү жуулганда бейишке кирет экен. Эми бешоона далил. Аллах Таала Кур'анда айтат, Бакара сүрөсүндө 177 аятында айтат, жакшылык бул жүзүн чыгыш тарапка же батыш тарапка буур эмес дейт. Чыныгы жакшылык, таквачылык ал эмне? Аллахка ыйман келтирүү, периштелерине, кыямат күнүнө, китептерине жана пайгамбарларга ыйман келтирүү мына ушул таквачылык дейт. Бул жерде Аллах Таала 5 нерсеге ыйман келтирүүнү ушул аятта айтып атат да. Ошо 5 рукунга далил экен да. Эми алтынчысын иншалла тез эле алып өтөбүз. 6-чы рукуну бул тадырга ыйман келтирүү. Тадырды билесиңер, Аллах Тааланын жазган тадыры ал жакшылыкты да камтыйт, жамандыкты да камтыйт. Жакшылык, жамандык бүттүк эмне тадырда жазылган. Эми тадырга ыйман келтирүү бул ушул 6 негиздин бири. Кимде ким тадырга ыйман келтирбесе, анын исламы, ыйманы жок. Себеби буга далил катары Абдулла ибн Омарга 2 табиин келип айтат да, "Я Аба Абдурахман" дейт. Биздин жашаган жерде Басрада ушундай бир адамдар пайда болду. Алар тадыр жок деп айтат дейт. Ар бир нерсе тадырсыз эле болуп атат. Ар ким өзүнүн калоосу менен болуп атат дейт. Алла Таала тадыр жазбаган. Ар ким өзүнүн калоосу менен эле, өзүнүн ыктыяры менен жасап атат. Эч кандай тадыр жазылбаган деп тадырды кайтарган адамдар чыкты. Ошол тууралуу эмне дейсиз, сизден сурайын деп атайын келди эле деп туруп, туура Харамдан Меккенин мечитин астынан жолугат да. Басрадан келип. Жолукканда Абдулла Омар айтат, ошолорго кабар берип койгула, мен алардан алысмын, алар да менен алыс дейт да. Кимде ким тадырга ыйман келтирбесе, ал Ухуд тоосундай алтынды Аллах жолунда садака кылса дагы, Аллах Таала андан кабыл албайт дейт. Качанга чейин? Тадырга ыйман келтирмейинче дейт. Ошон үчүн тадырга ыйман келтириш керек экен. Абдулла ибн Аббас айтат, бул тадырга ыйман келтирүү бул низамы тавхид дейт да. Тадырга ыйман келтирүү бул тавхидтин мизаны, таразасы дейт да. Адамдын кармаган тавхиди ошол тадырга ыйман келтирүү менен туура болот дейт да. Ошон үчүн бар да мусулман тадырга ыйман келтириши керек экен. Эми тадырга ыйман келтирүүдө 4 рукуну бар. Биринчи тадырга ыйман келтирүүнүн рукуну бул Аллах Таала тадырды жазардын алдында илим менен жазат экен. Билимсиздик менен жазбайт экен. Бардыгын билип туруп алдын ала анан жазат экен да. Себеби Аллах Таала ошондой билүүчү зат, боло элек нерсени билет, жана болуп аткан нерсени билет, жана болбогон нерсени эгер боло турган болгон болсо, кандай болооруна чейин билет Аллах Таала. Ушундай зат да. Бүт нерсени билет. Эң негизгиси биринчи рукуну Аллах Таала бирдекени жазганда, тадырды жазганда билимдин үстүн жазат экен да. Экинчи рукуну жазуу. Аллах Таала Лахул Махфузга бүттүн жазып койгон да. Пайгамбар хайс айтат, Аллах Таала асмандар менен жерди жарата электе, канча адам келет, канчасы бактылуу, канчасы баксыз, канчасы кандай амал кылат, канчасы жаман амал кылат, бүттүн жазып койгон дейт. Үчүнчү рукуну жер бетиндеги болуп аткан нерселердин бардыгы Аллахтын машиясы менен, калоосу менен болот экен да. Жер бетинде эмне болуп атат? Бир адамдын бактылуу болуусу, бир адамдын баксыз болуусу, бир адам бир ишти кылуусу, жер титирөөнүн болуусу, жана башка жакшылык, жамандык эмне гана болбосун, жада калса асмандан бир тамчы жамгырдын жерге түшүшү Аллахтын уруксаты менен, калоосу болот экен да, машиясы менен. Ошон үчүн Абдулла Аббас айтат, сен дейт, колуңду могу эгиңе коюшуң, ошонун өзү Аллахтын калоосу менен дейт да. Сенин
Қолыңды алақаныңды егіңе қойып, егіңді міне қармашың дейді. Аллахтың машиясы менен қалауысымен дейді. Бұл емне, бұл деген еш нәрсе Аллах Тағаланың көзөмөлүнөн тышта емес те. Бүттү Аллах Тағаланың емне көзөмөлүнөн. Қалауысымен, егер Аллах Тағала қаласа, бузук адамдағы бузук кыла албайт да. Өлтүрөм деген адамдағы өлтүрө албайт. Бүттү Аллахтың қалауысымен. Жакшылык болсо дагы, жамандык болсо дагы. Жакшылык Аллах Тағала разы болот, жаман ишке Аллах Тағала наразы болот. Бирок эмне? Аллах Тағаланың қалауысымен болот экен да. Бирок анын артында эмне бар? Хикматынан жакшылык болушу мүмкүн да. Бир адамдар күнөө кылат дагы, кийин кайта тооба кылып Аллах Тағаласына көз жашын төгүшү мүмкүн да. Бүттүгүндө Аллахтын хикматы бар да. Ошон үчүн үчүнчү рукун эмне экен? Аллахтын калаасы. Төртүнчүсү Аллах Тағала биринчи билип, экинчиси жазып, калоосунун негизинде жаратат экен да. Аллах Тағала бүттүгүн жараткан. Биз көрүп аткан нерсе, көрбөгөн, билген нерсе бүттүгүн Аллах жараткан. Бир дагы макулук жок жер бетинде жана асманда Аллах Тағала жаратпаган. Бүттүгүн Аллах жараткан экен да. Ошон үчүн Имам Ахмад айтат: "Ал-кадар кудратулла" дейт да. Бул тагдыр дейт, Аллахтын кудурети дейт да. Тагдырды билишиң менен сен Аллах Тағаланың ушунчалык кудуреттүү экенин билеткенсиң да. Бирок тагдыр маселесине терең кетүү мүмкүн эмес да. Себеби тагдыр маселесине келген чектелүү гана аят хадистер бар. Тагдыр маселесине кире турган болмосо адам Куран менен сүннөт чектелүү болгондуктан адашууга түшүп калат да. Ошон үчүн Абдулла Масуд айтат: "Эгер тагдыр зикир кылынса, токтотула" дейт да. Себеби тагдыр маселесине чектелүү гана аят келген да, хадистер келген. Ошон үчүн адам ичине кирип изилдейин десе, ар кандай бир ишенимдерге түшүп адашып кетиши мүмкүн да. Көрдүңбү? Адашып кетиши мүмкүн. Башка асарда Абдулла Масуд айтат: "Тагдыр бул Аллах Тағаланың сыры" дейт да. Аны ачпашыбыз керек дейт да. Аллахтын сыры, аны жашып койгон Аллах Тағала. Адамдын илим жетпейт ага. Чектелүү гана маалыматтар берген, сен ал нерсе менен көпкө бара албайсың да. Андан нары ашкың келет, андан нары Куран менен сүннөт жок болгондон кийин бирөөнүн оюна, акылына таянасың дагы, анан адашып кетесиң да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, негизи бул бүгүнкү ала турган сабагыбыз кыскача сабак болду, бирок негизи бул алтын негиз туурасында тереңирээк Куран менен хадистерди ала турган болгон болсок, бул аябай узун сабак да. Кыямат күнүнүн өзүндө эле адам өлгөндөн баштап тозокко же бешикке кирип барганча сабакты өзүнүн далилдери менен ала турган болгон болсок, бул деген 10 сабактар болот да. Себеби бул туурасында аят хадистер аябай толтура да. Бирок биздин сабак кыскача болгондуктан кыскача алганга аракет кылып, Аллах Таала ушул мажилисти берекелүү кылып, билип билбей калган күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллах Таала баарыбызды туура жолго баштап, кыямат күнү бардыгыбыз амал китебиз оң тарабыбыздан берилип, бейишке Сиратул көпүрдөн чарк эткенде өтүп, бейишке иншалла саламатта Аллахтын рахматы менен киришти Аллах Таала насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.